Meni qarab söylеңиз. Ana сүйлөп атып кыймылдабаңыз. Мындай кылып. Бирок болуп калат. Баштаңыз. Мен Асанкулова Бетпеби Соңбекамда болом. Бүгүнкү Ары Дүйнө адабий клубунун Ырым менин махабат аттуу кечесине чакыруу боюнча Жайыл ата коомунун Темиржан эне аялдар канатынын төрайымы катары чакырып отурам. Адабий коомдун жетекчилеринин баарына ыраазычылык билдирем. Анткени Кыргыздын алып акыны Алыкул Осмоновду даңаталап каттал айылына келип таазим этип берип отурганы дагы биз үчүн абдан чоң сыйлык. Мен дагы Жайыл районунун Алыкул Осмоновдун музейине дайыма келип турабыз, ачылышына, иш-чараларга. Жылда ушул жерде Ноорус майрамы да өтөт. Ошондо да чакыруу болот, коомдон келип турам. Анан мен дагы бир аз бул Алыкул Осмоновдун ырларынын бир кичине болсо да касиетин айтып коеюнчу. Бүгүн анткени акындар ыр жасап атат да. Ушул ырлардын баарын тең адам өлсө дагы сөз өлбөйт, ыр өлбөйт да. Анан ошондой эле Алыкул Осмоновдун дагы жазган чыгармалары азыркы учурда өлбөй кайра жанданып ырдарына обон чыгарылып ырдалып атат. Дүйнө жүзүнө таанылып атат. Азыркы учурда жалаң эле китеп менен интернет аркылуу, телевидение аркылуу даңазаланып жатат. Касиети мындай. 1995-жылы мен негиз балалуу болгом, Асан Үсөн. Анан Панчулук районунун больницасына реанимацияга жатып калдык. Анан кийин больницада жатканда врачымдын ошонун үстүндө Алыкулдун бас күнү деген жекшембек Турукбековдун жазган жаңы ыр китеби бар. Аны көрүп, анан кечине барып врачтан сурадым. Ушул китепти мен окуйт, анан пандемикин берейин десем. Сен балдарды карайсыңбы, китеп окуйсуңбу деп, анан кийин эми берип туруңузчу деп, анан ушу китепти алып, Алыкул Осмоновдун ырларын баарын экөөндү окуп балдарыма. Ал убакта абдан балдарыма чын кыйын болду. Мен ушу түрү калабы, түрү калбайбы деген ушундай бир ой кыйналды. Алыкул Осмоновдун ырын окуп, ошонун касиетин айтып кетким келип атат да, эң башкысы. Анан ошон үчүн акындар жакшы ыр жасалып, ушу ырларыбыз менен адамдардын ички дүйнөсү тазарсын, Кыргыздын жакшы каада салттарын, ата бабалардын эрдиктерин даңазалап, Кыргыздын элин даңазалап жүрөлүк. Кыргыз элибизде тынччылык болсун, ден соолукта бололук, баардыгы